Айпери каршылаштарын баш көтөртпөй жеңип Олимпиадага жолдомо алды. Жоламан менен Акжол Олимпиадага лицензия берилүүчү мелдештин чемпиону болду. Кыргызстанда 5300 аял айылдык кеңештин депутаттыгына аттанды. Айзаданын өлүмү боюнча 44 милиционер жазаланып, жетекчилер кызматтан алынды. Саламатсыздарбы? Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Студияда кызматта Айпери Шенкулова. Айпери каршылаштарын баш көтөртпөй жеңип Олимпиадага жолдомо алды. Кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы Олимпиада оюндарына жолдомо ойнотулган квалификациялык Азия мелдешинде чемпион болду. Мелдештин жүрүшүн дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайты түз алып көрсөтүүдө. Эң оор 76 килограмм салмакта күч сынашкан атамекендик спортчу Айпери Медет кызы 4 беттеш өткөрүп, бардык атаандаштарын толук артыкчылык менен утту. Кыргызстандын балбан кызы Корея, Өзбекстан, Индия жана Монголиялык балбан кыздар менен кармашып, баарын 10 упай айырма менен утуп өз салмагынын чемпиону болду. Муну менен ал Токио Олимпиадасына лицензия алууга жетишти. Мелдеш ушул күндөрү Казакстандын Алматы шаарында өтүп жатат. Кыргызстандык балбан кыздар Мээрим Жуманазарова жана Назира Марсбек кызы өз салмактарында олимпиадалык лицензия үчүн таймашып жатышат. Жоламан менен Акжол Олимпиадага лицензия берилүүчү мелдештин чемпиону болду. Кыргызстандык грек-рим күрөшүнүн балбандары Жоламан Шаршенбеков жана Акжол Махмудов Олимпиада оюндарына жолдомо ойнотулган квалификациялык Азия мелдешинде чемпион болушту. Финалдык беттештеги урунтуу учурларды UWW Чекит Азия уюму Instagram баракчасына чыгарды. 60 килограмм салмакта Жоламан Шаршенбеков финалда кытайлык Сайликке Валихан менен кармашып 4-3 эсебинде утуп чемпион болду. Ал эми 77 килограмм салмактагы балбандардан Акжол Махмудов чечүүчү таймашта Шохей Якубуну 7-3 эсебинде утуп алтын байгеге ээ болду. 97 килограмм салмакта күч сынашкан Үзүр Жүзүпбеков финалда ирандык Мухаммад Хаби Абдуллах Саравиге жеңишти алдырды. Кыргызстанда 5300 аял айылдык кеңештин депутаттыгына аттанды. Кыргызстанда айылдык кеңештин депутаты болууга 5300 аял талапкерлигин койду. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында өлкө боюнча 420 айылдык кеңешке 7560 депутат шайланышы керек. Анын ичинен аялдар үчүн 2900 квота бөлүнгөн. Көрөк бикем, алтыным. Любой кыргыз үй бүлөдө эркек башкарат. Шаардык кеңешке пропорционалдык система менен шайлоо болгондуктан аялдар үчүн 30% квота каралган. Ал эми айылдык кеңештин депутаттары өзүн өзү көрсөтүү менен мажоритардык системада шайланат. Буга чейин аял депутаттардын саны 9% гана түзгөн. Мындан улам айылдарда дагы 30% квота менен киргизилген. Учурда аялдар үчүн бөлүнгөн 2900 мандатка 5300 талапкер ат салышууда, деди Шайлдабекова. Гениально. Айылдык кеңештин депутаттыгына аттанган талапкерлердин жалпы саны 18772ге жетет. Мындан сырткары 28 шаардык кеңештин шайлоосуна 59 партия катышууда. Жарышка чыккан саясий уюмдардын эң көбү Бишкекте 25, эң азы Көк Жаңгак шаарында 3. Айзаданын өлүмү боюнча 44 милиционер жазаланып, жетекчилер кызматтан алынды. Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча кызматтык иликтөөнүн натыйжасында Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн жана 1-май райондук милициясынын начальниктери баш болгон бир катар жетекчилер кызматтан алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Вы здесь, чтобы защищать Родину, а не валять этого Ваньку! Все понятно? Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы тарабынан жүргүзүлүп жаткан кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында милиция кызматкерлери жана жетекчилери өзүнө жүктөлгөн кызматтык милдеттерди так аткарбагандыгы аныкталган. Анын жыйынтыгы менен жооптуу 12 кызматкер иштен алынып, 32си тартиптик жаза алды. Ошондой эле Бишкек шаардык милициясынын жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу болуп Азамат Ногойбаев дайындалды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.